Ош шаарында жеңил конструкция менен курулуп жаткан жугуштуу оорулар ооруканасы октябрдын башында пайдаланууга берилет. Учурда курулуш иштеринин 50% бүттү. Негизинен долбоор иштелип чыкканга чейин 1,5 айда пайдаланууга берилиши керектиги айтылган менен дагы деле бүтө элек. Жумуштар эмнеге созулуп кеткенин кабарчыбыз Жаңыл Турдумаматова билип келген. Бул Ош шаарындагы чоңдор үчүн курулуп жаткан инфекциялык оорукананын дарылоо корпусу. Учурда жумушчулар тынымы жок иштеп пайдаланууга жакынкы күндөргө берүү аракетин көрүшүүдө. Бизде кыла турган иштерибиз ошо перегородка кылып, ашытка кылып утуп кылып дайындаш болуп атат. Анан буюрса бүгүн кечинен эртең түшкө чейин бүтөбүз. Иншалла полный бүтүрүнө кылат. Ага жүү балдар нарыктан шпаковка башташты. Жүү бияга иншалла таяр. Куручулардын айтымында оорукананын сырткы корпустарынын куруу иштери 2 күн ичинде бүтсө, ал эми оорукананын жалпы бүткөрүлүшү октябрь айынын 5-ине чейин толук бүтүп пайдаланууга берилет. Негизинен июль айынын этегинде башталган оорукананын учурда болгону 50% бүткөн. Куруучулардын айтымында курулушка кеткен негизги материалдар сырттан алынып келет. Ал эми жеңил конструкция менен курулат деп айтылган менен, бирок эски имараттарды бузуу, пайдубал курууга эле көп убакыт кетип калган. Бұл быстроразводимость берет да. Азыр кирпичмен урганыбызда биз бул жерде 2 ай эмес 6 ай жүрмөкпүз да. Эмне дегенде анын өзүнүн жанагы катышы бар да. Мисалы 1 айга срок берген менен бизде бетон куйгандан кийин 20 күнгө чейин үстүнө монтаж кыла албайбыз бизчи. Ал өзүнүн сапатын алыш керек. Анан буну 15 күндө бүт 1 ай бүт деген ол жомок да булчу. Биз эгерде ошондой кылып кура турган болсок, бул жарабай калат эле да. Ошон үчүн сапатына карап туруп биз ушу убакыт сааты менен кылып атабыз азыр. Адистер оорукананын курулушу кечигип жаткан менен, бирок жогорку сапатта куруларын айтышат. Анткени керектүү курулуш материалдардын сапаты талапка жооп берет. Долбоор боюнча оорукана курууга 62 миллион сом каралган, бирок бул сумма дагы көбөйүүсү мүмкүндүгү айтылууда. Сапаты жакшы, мисалы дуалыбыз сеңиш менен, көбөлөр сеңиш менен жабылып атат. Металлоконструкциялар бүт бардыгы ошо российский стандартка ылайыкташтырылган. Полдор линейный болот медицинский. Азыр отделочный иштер кетип атат азыр. Отделочный иштер бүтүргөндөн кийин линейни басабыз, тапшырып коебуз. Оорукана 3 корпустан туруп, лабораториядан тарта бары болот. Ахалатчандардын айтымында эми инфекциялык илдет катталган учурда быйылкыдай көйгөйлөр көп болбойт. Анткени заманбап оорукана курулуп жатат. Эң негизгиси керектүү медициналык жабдыктардын баары чет жактан алынып, ооруканада кычкылтек станциясы курулат. Буга кошумча ар бир палатада бирден кычкылтек концентратор коюлат. Күндүн талабына жооп бере турган оорукана болуп атат да. Бардык шарттары бар. Медициналык жабдыктардын бардыгы уже багы заявка деп биз бергенбиз. Минздрав бардыгын уже баа сатып алуу кеберкелерин бүтүрүп койду. Анан управление капитальное строительство же болсо Госстройдон ички жана эмерек семеректери ошолор тарабынан уже бардыгы пландаштырып согласовать этилген бардыгы алынат. Ош шаарында буга чейин чоңдор үчүн жугуштуу оорулар ооруканасы болгон эмес. Быйылкы кырдаалдан кийин 100 орундуу оорукана курулушу башталган. Дал ушундай жеңил конструкция менен Нарын жана Бишкекте да оорукана курулуп жатат. Жаңыл Турдумаматова, Абалмат Керимов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.